Рахмат. Сіз маңа айтып кетсеңіз, бүгінгі күнде академияда ген штабта оқып жатқандар қанша адам бар? Сіздерден жұмышта иштеп жүріп кеткендер. Азыркы күндө генерал штаб академияда 2 киши окуп атат. Окууну ал жерде да мына 10 айлык, анан 3 айлык деген срок менен барышат, курстар мененчи. Академиядачы жанагы 1 жылдап, 2 жылдап окуйсуңар го? Беркинде академияда алар боюнча маалымат менен таптапсызга берейин кагаз түрүндө. Генерал штабта окуйт азыр. Ушул жерде окуганда зарплатасы сакталып калабы? Академия окугандардын барган жерде ошол келишим негизинде Россияда негизи Россияда окушат, Казакстанда да бар. Ошол жердеги, бул жердеги айлык акысынын негизинде перерасчет болуп, ошол Российский Федерациянын тиешелүү кызматка туура келген айлыкты алышат да, айлык менен. Жок, ушул перерасчет кылганыңызда ушул жердеги айлык алып аткан айлыкты ошолорго бюджеттен кетип турат да, туура? Же ондай эмеспи? Российский Федерациянын бюджеттен кетет да. Российский бюджеттен, биздин Кыргызстандан кетпейт. Жок. Бизден барып окуп келип аткандардын көпчүлүгү азыр бүгүнкү күндө жумушсуз калып атат да. Ушул боюнча кандай сиздер көз карашыңыздар? Аскер окуу жайлары, асkerге тажрыйбалуу өтө чоң генералдар, өтө чоң полковниктер, командующийлер бүгүнкү күндө жумушсуз калып атат. Бул жөнүндө тиешелүү кадр башкармалыгында ошол распоряжениеде турган офицерлер бар. Алардын ушу мыйзам негизинде кайрылуусу менен кайрылганда ушу кадр башкармалыгы өздөрү сунуштайт ар кандай кызматтарды. Ошол эгерде кызматтарга туура келсе, кызматка буйрук негизинде алынат. Эгерде өздөрү отказ берсе, анда пенсия чыгышат да. Мен ойлойм да, урматтуу депутаттар, урматтуу мына өкмөттүн өкүлдөрү, мына военныйлерде бүтүп келгендердин көпчүлүгү, генералдар, жумуштан чыккандардын көпчүлүгү өтө тажрыйбалуулар. Мына Россияны көрсөңүздөр. Россияда көпчүлүк губернаторларды, зам губернатор, райондун акимдеринен көпчүлүк жерге шу военныйлерден бүткө жумуштан кеткендердин көпчүлүгүн ошол жерге коюп атат. Бүгүнкү күндө жок дегенде бир зам губернаторлуктарды, шу военныйлерден кеткен генералдарды жумуш менен обеспечить керек. Эртең военный положение боло турган болсо, ошолорду кайрадан отозвать этилет. Себеп дегенде булар Афганды өтүп келген, көп жерде өтүп келген тажрыйбалуулар. Ошол жерге бара турган болсо, ошол жерде порядокко салып коет районду дагы. Өздөрүнүн военный режими менен ушундай бир кадровый вопросторду ыргытпастан, чачпастан бир карабайлы ушундайларды. Себеп дегенде кеткенден эч кимдин иши жок. Министр оборонлор эмне кылып атат? Олар греф секретниси алып жүргөн адамдар. Көңүл бурбай коюп атабыз шуну менен. Ошон үчүн мен бардыгыңызга чакырып кетет элем, ушул маселеге бир көңүл буруп, өкмөт дагы сиздер карап, ушул жакшы командующий болуп жүргөндөр көпчүлүгүн карап, тандап, ошолордун ичинен бир губернаторлукка татыктуулар бар. Мына приграничный райондордо көп вопростор бар. Ушуларды кое турган болсоңуздар, жок дегенде зам кылып койсоңуздар, көп Кыргызстандын мамлекетиге көп жакшы. Рахмат.